Так, урматтуу достор, эс ала турган жерлердин топтагы бир вариантын көрсөтүп коеюн деп чечтим. Биз азыр бул жака достор менен келдик. Бул жер кайсы жер десеңиздер, силер деле шаардан анча мынча нары бери көрүп чыкканда, мындай тоо жакты карап калганда мындай көрсөңүздөр керек. Мынандай карларды, ушул карлардын жанындабыз азыр. Бул жерде свет бар экен, Wi-Fi бар экен, мейманканасы ичинде душтары менен бүт полностью условияны кылып коюптур бул жакта. Айтека деген акабыз экен. Экранга байланыш номерин калтырабыз, байланышып, бош убакытта мындай брондоп, ойноп, эс алып, мындай жайлоону чисто от души, таза абага эс алып, биз эми чисто уктаганы келебиз. Баягы немеден алысыраак, ызычуу тополоңдон алысыраак ошондойго келебиз. Ошондойго келе тургандар болсо байланышып, бул жерге келсеңиздер болот. Бул жер эми Кыргызстанда эң чоң ашуу деп коет. Талдык ашуусун угуп көргөндөр деле болсо керек, угуп жүргөндөр деле болсо керек. Ошол ашуудан чыкканда эле түш мына эмеден эле көрүнүп турат. Ошо ашууга чыкканда эле мына жаңыча мына Бишкекке айтканда суу самырдагы эмелер үйлөр бар го жаңыча. Ошолор көрүнгөн үйлөр сразу эле көрүнөт. Ошол жолдон келатып эле мына жерден кирип кетет экен. Келип ушул жерде эс алсаңыздар болот. Кымыз, каймак бүт бардыгы бар экен. Бул жерде ол мына күн баягындай солнечный панелдерди коюп коюптур. Мына көрдүңүздөрбү? Кадимкидей светтер менен. Ошол келе бериңиздер. Бул жактын мен номерлерин калтырып коем, байланышып жакшы эс алып кетсеңиздер болот. Мына кардын жанына келем деп жүргөндөргө де мына тоонун жанына кымыздан ичип сонулуп келем. Шамалда бир аз чачка көңүл бурбайлай койгула. Чач бир аз эме болуп калыптыр. Бул жака машиналардын эми баягындай чоң джип машина деле эмес, жөнөкөй матиздер деле келе берет экен. Матиздер менен деле жүрүшөт бу жерде адамдар. Келе бергиле, любой машина менен шат ишти жыйыштырып туруп эле жыйыштырып, баягы бир күн, 2 күн, бир жума план кылып отурбай эле келе бергиле, таштырып эле сразу элечи. Оштон бир эртең менен биз 9-да чыктык, азыр 12-1 болуп калдыбы? 3 саатта келесиңер. Биз эми токтоп, жолдо кымыз ичип, анан тамак ичип, токтоп, сүрөткө түшүп, ойноп, ушинтип атып келдик да. Ошол келе бересиңер, келе атканда жолдо дагы мындай көрө турган жерлер, өтө сонун кылып жасап койгон жерлер бар. Болгону мына ашууларды мындай абайласаңыздар болду айдоочулар. Келе бересиздер. Анан суусу дагы мына баягы колуң бутуңду салсаң кваксата турган накта жайлоонун таза суусу алдында агат экен. Көрүп атасыңарбы?